Суук түшкөндүгүнө байланыштуу өлкөдө сасык тумоо күч алып, акыркы жумада 7535 жаңы учур катталды. Анын ичинен 2 учур чочко тумоосу. Дарыгерлердин айтымында алдыда тумоо дагы күч алышы мүмкүн. Өзгөчө жаш балдар, кош бойлуу аялдар, улгайган адамдар жана өнөкөт оорусу бар жарандар чочко тумоосунан сак болуусун эскертишет. Себеби ал узак убакытка созулуп, өпкөнүн сезгенишине чейин алып келиши ыктымал. Андыктан дене табы көтөрүлүп, мурун бүтүп дем алуу органдары жабыркаса, дароо үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылууну сунуштайт. Азыркы учурда 2 учур катталды деп бизде статистикада бар. Бул оору дагы көбөйүшү мүмкүн. Анткени аба аркылуу жугат деп айтпадымбы, ошо бат эле берилип кетиши мүмкүн. Андан сырткары эгерде бул симптомдор байкалса, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлерибиз бар. Үй бүлөлүк дарыгерге телефон аркылуу байланышып, үйгө чакырып, үй бүлөлүк дарыгерден сөзсүз түрдө консультация алышыбыз керек. Анан эгерде балдарыбыз ооруп калган болсо, анда садикке, бала бакчага же мектепке жибербешибиз керек. Анткени бир эле бала ал жерде калган балдарды оорутушу мүмкүн да. Ал эми Борбордогу айрым ооруканаларга баш багып кайрылып көргөнүбүздө, ноябрь айынын аягынан баштап сасык тумоо менен келип түшкөн жаш балдардын саны өскөнүн билдиришти. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын 2-бөлүмүнүн башчысы Назгүл Мамбетованын айтымына караганда, ымыркайлар арасында дем алуусу начарлаган, дене табы көтөрүлүп келгендер арбый түшкөн. Биздин бөлүмгө негизи ошо респиратордук оорулар менен көп келип атат. Көбүнчөсү ымыркайлар, 1 жашка чейинки балдар. Алардын бияка келишинин себеби биринчиден көбү кептөөр болуу. Бул удушье дейт. Жаңкы түн жарымда ойгонуп, думугуп, дем ала албай калган убагы. Экинчиси бул сасык тумоо, кадимки грипп, температурасы түшпөй кыйналып келгендер бар. Анан үчүнчүсү судороги, талма. Судороги болуп, температурага чыдабай болуп келгендер бар. Анан жаңкы обструктивный бронхит, анан бронхиолит деп коебуз. Бул балдар өпкөсүнө, бронхуна суук тийген балдар. Билим берүү жана илим министрлиги бала бакча жана мектеп жашындагы балдар арасында сасык тумоонун күчөшүнөн улам өлкөнүн аймактарында кырдаал көзөмөлдөнүп турганын жана учурда аралыктан окууга өтүүгө билим берүү мекемелеринен билдирүүлөр түшпөгөнүн кошумчалашууда. Азырынча эме андай биз карантинге чыгып кеттик же онлайнга чыгып кеттик деген билдирүүлөр жок. Бирок алдыда болуп калышы мүмкүн да. Бул деген жана жергиликтүү мониторингке жараша жана алардын кабыл алган чечимине жараша болушу мүмкүн. Эң негизгиси биз ата-энелерден суранабыз, балдарды жылуу кийинтип, балдар дагы ошо колгап, баш кийим кийип жүрүшүн суранабыз. Бирок ага карабай көп эле көрүп атасыздар. Балдар деген ошо жаш балдар айрыкча жеңил кийинип жүрүп атышат. Бул дагы ошо адамдын ден соолугуна кам көрүү керек. Мугалимдер мектептерде, тарбиялык иштеринде, ошондой эле мугалимдер көзү көргөндө бардык эле мугалимдер эскертүү беришет. Ошондой эле ак халатчандар жарандарды санитардык ченемдерди сактоого, зарылдык болбосо көчөгө көп чыкпоого жана бет кап кийип жүрүүгө чакырат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.